Assalamu alaikum. Москвада мекендештер, Москвада жарандар. Сіздерге аз да болса бір қайырлуым бар эле. Сіздерден сұранып кетер элем. Бұл документ жасаған байкелер, эжелер, ағалар барыңыздардан сұранып кетебиз. Бұл биздин көптөгөн замандаштар, досторубуз, ағаларыбыз, инилерибиз бұл ортомчулук аркылуу документ жасап жатабыз. Бул жака келип документ жасап чынында аябай оор болуп атат. Документке өтө көптөгөн сум акча алышат дагы, бирок ошону чындыгында базадан чыгарбай, 2 күн 3 күн ичинде базадан чыгарып, же болбосо фаршовый кылып бизди алдап жатышат. Ошол алдап жаткан байкелер, эжелерге кайрылар элем. Бардыгыбыз бир улут, бир жерден чыккан элденбиз. Ар бир 1 сом 300 дагы жооп бере турган элдерденбиз. Акыреттин астындачы. Сизден суранып кетет элем. Жасасаңыздар мындай өзүңүздөргө ишенип, өзүңүздөргө мындай уверенный болсоңуздар, ошол документти жасап бериңиздер. Колуңуздан келбесе, элди кыйнабаңыздар. Ал эл акчаны астмандан тапкан адамдар эмес, аларчы мээнет менен, кыйынчылык менен тапкан акчалар алар. Ошону кайрылып кетет элем барыңыздарга. Кыргыз элим, сиздер дагы ишеничтүү адамдарга жасатыңыздар. Болбосо документ жасатпай эле коюңуздар. Ошол менин акыркы кайрылуум. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва каталуучулары. Негизи ушундай СМСтер көп болуп атат. Мага да анча чалуулар көп болуп атат. Не кылайлык, кандай кылайлык? Ошого кылдырдык элек, түкүнчүгө кылдырдык элек, короче, базада жок, акчабызды алып койду, наркы берки депчи. Туугандар, колдон келген жумушту кылайлык. Колдон келген жумушту. Бекер эле калың журтту алдап, көрүнгөн тагаларга түшүп тыйын беришти биз каалабайбыз да. Колдон келген нерсени кылайлык ошол туугандар. Анан биздин демөөрчү Адилет аке кирди чыкты маселелери болгон болсо, без пересадка өздөрү Казакстанга кирип чыгышат. Кайрылыңыздар туугандар, ишеничтүү. Москвалардан десеңиздер, арзандатуулары менен өздөрү алып кирип чыгышат. Аманда болуңуздар, каналга катталыңыздар, жарнамалар боюнча кайрылыңыздар ошол туугандар.